Iran, please stop. We lose, you win. Бул дагы бир Аллахтын кереметиби? Израиль Палестинага канчалык кордук көрсөткөнү эсиңизде болсо керек. Эми израилдиктер көзүнө жаш алып, Иран урушту токтот деп жатканын угууга болот. Каабанын үстүндө ракеталар учуп жүргөнүн зыяратчылар тартып алган. Трамп урушту качан токтоторун айтты. Иранга каршы чабуулдар качан токтойт? Дональд Трамп буга чейин Нью-Йорк Таймс басылмасына берген маегинде операция 4-5 жумага созулушу мүмкүн экенин айткан. Анткени менен кайра АКШ лидери Иранга каршы аскердик операцияны узак убакыт жүргүзө аларын, ага мүмкүнчүлүк жетерин айтып чыкты. Иранда 500дөн ашык адам каза болду. Тегерандагы Кызыл Жарым ай коому АКШ менен Израилдин соккуларынан улам Иранда 555 адам каза болгонун билдирди. Маалыматка караганда аталган өлкөдөгү 131 шаарга чабуулдар жасалган. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Минаптагы кыздар мектебине түшкөн бомбадан 160тан ашуун кыздын абут болгонун кабарлады. Бул тууралуу ал X социалдык тармагында жазды. 28 февралда АКШ менен Израил экөө биригип алып, Иранга абадан чабуул жасап, бир нече шаарын бомбалап, Иран лидери Аятолла Али Хаманеи баштаган чиновниктерин, аскер башчыларын өлтүргөн. Иран болсо жооп иретинде Израилге жана АКШнын Катардагы, Кувейттеги, Бириккен Араб Эмираттарындагы жана башка өлкөлөрдөгү аскер базаларына ракеталарды аткан. Учурда соккулар дагы деле уланып жатат. Абал качан жөнгө салынып, тынчтанары так белгисиз. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын жаңы жетекчилиги сүйлөшүүгө даяр деп бир айтканы менен, башка бир билдирүүсүндө согуш бир айга чейин созулушу мүмкүн деп айтып жатат. Биз азыр фирмалардын өздөрү менен байланышып атабыз. Кээ бир фирмалар өздөрүнүн жолдомун через Турция, через Өзбекстан же башка мамлекеттер аркылуу алып чыкканга аракет жасап атышат. Flynas авиакомпаниясы менен да байланыш түзүшкөдүк. Алар менен алар 12 рейс алып келишибиз керек, 1980 адамды алып келишибиз керек эле. Ушу 2 күн убакыт алат, 2 күндөн кийин Кудай буйрса эгер жолдор ачылып калган болсо, алар дагы 2 күнөн башта иштеп турушат. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетине болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Жазира авиакомпаниясы дагы ташыйт экен. Ал Жазира авиакомпаниясы менен сүйлөшсөк, алар Жазира авиакомпаниясы азыр аларда баягы кырдаал курс болгон себептен пока алар рейстерди азыр белгисиз кайтуусу. Бирок азыр аларды мисалы фирмалар группаларын башка жол менен алып кетебиз деп акчаларын сурагандарга акчаларын түз кайтарып берип атабыз дейт да. Эми азыр бул эми Flynastыкы 2 күндөн кийин башталат экен. Flynastыкы 1980 адамды 2 күндөн кийин Кудай буйрса баштайбыз деп алар
азыр графиктер түзүп макулдашып себеби деген аба жолдору менен макулдашат экен да кайсы аба жолдор менен ташып өтөбүз. Мисалы Иран уча албайт, ошондо башка аба жолдор менен айланып чыккандар макулдашуулар болот экен. 5800 бага 5870-65 адам деп такталган тизмеси. Калган адамдардыкын азыр биз убактысы бүтө электер бар экен, мисалы жаңы баргандар бар. Дагы 10 күн убактысы барлар бар, 7 күн убактысы барлар, 8 күн, 5 күн убактысы барлар бар, убактысы бүтө электер. Алар ошо убактысы бүтө электер күтүп турат. Убактысы бүткөндөр азыр кайтуу жолдорун биз авиакомпаниялар менен да сүйлөшүп атабыз. Бизде атайын Госкомиссия улуттук агенттик менен дин иштери боюнча аны менен байланыш, элчилик менен байланышып, МИД менен байланышып атабыз. Кудай буйрса, эгер эвакуацияга муктаж болгон адамдардын тизмелерин тактап атабыз. Эгер такталган болсо биз аны Азият Муфти жогору жактар менен сүйлөшүүлөр болуп атат буйрса. Тамак аш жатаканалар боюнча негизи мындай фирмалар азыр ажыларды жаткырып өздөрүнүн жанагындай убакыт бүтүп калганда башка жатаканага которуп фирмалар тараптан ажыланып атат азыр.